Салам достор. Мен Кенже. Бүгүн сиздерге аргументация жөнүндө айтып берем. Аргументациянын биринчи бөлүгү бул жарыялоо. Далилдениши же түшүндүрүлүшү керек болгон тезис, арыз. Эсте калыш үчүн бүгүн дароо темага аргумент түзүү менен улантабыз. Тема: бул палата прогресс-регресске алып барат деп эсептейт. Берилген резолюциянын жарыялоо бөлүгү үчүн тезис: коомдун бир чөйрөсүндөгү прогресс экинчи чөйрөсүндөгү регресс менен коштолот. Аргументациянын экинчи бөлүгү үстүдө айтылган тезисти ачыктоо. Албетте мен илимий техникалык прогресстин доорунда жашап жатканыма кубанычтамын. Прогресс деген эмне? Прогресс бул төмөндөн жогоруга карай бирдикте өзгөрүү. Өнүгүүнүн жолу. Ошентип тарых бою техниканын прогресси даана байкалган. Таш куралдарынан темирге, адамдардын жана жаныбарлардын булчун күчүн колдонуудан буу кыймылдаткычтарына, жөнөкөй математикалык операцияларды аткаруучу жыгач абакустардан кубаттуу компьютерлерге чейин келип жеттик. Бирок техниканын прогресси өнөр жайдын өнүгүшү, химиялаштыруу жана башка өндүрүш тармагындагы өзгөрүүлөр жаратылыштын бузулушуна, адамдын курчап турган чөйрөсүнө орду толгус зыян келтирүүдө, коомдун негиздеринин бузулушуна, глобалдык көйгөйлөрдүн чыгышына алып келди. Жогоруда тезиске аныктама берүүгө аракет кылдык. Эми аргументациянын үчүнчү, далилдөө бөлүгүнө келдик. Экинчи бөлүктөгү ачыктоону факт, маалымат же байкоолор менен далилдешибиз керек. А мен техникалык прогресс регресске алып бараарын факт жана тарыхтагы маалымат менен далилдөөнү чечтим. Бир мисалды алалы. Ядролук физика тармагындагы ачылыштар энергиянын жаңы булагын алууга мүмкүнчүлүк түздү. Атомдук электр энергия станциялары түзүлдү. Бул албетте прогресс. Бирок ошол эле учурда бул ачылыштар кубаттуу атомдук куралдарды жаратты. 1945 жылы августта Хиросима жана Нагасаки шаарларына атомдук бомбалар ташталган. Ал эми 1986 жылы апрель айында Чернобыль атомдук электр станциясында болгон трагедия тарыхтын барактарында орун алды деп далилдөөлөрүмдү толуктадым. Аргументациянын акыркы жана маанилүү бөлүгү бул аргументтин таасирин көрсөтүү болуп эсептелинет. Атомдук бомбалардын шаарларга ташталышы шаарларды талкалады. Миңдеген бейкүнөө адамдар көз жумуп, жарадар калышты. Ошентип прогресс кээде өтө чоң чыгымдарга алып келери аныкталды. Коомдун бир чөйрөсүндөгү прогресс экинчи чөйрөсүндөгү регресс менен коштолуп келет. Бирок мен прогресссиз жашоо мүмкүн эмес деп эсептейм. Биз ага умтулушубуз керек. Жөн гана прогресстин критерийи гумандуулук болушу керек.